арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Бешке окуучу. Сабактан кечикчү эмес. Анан качан бузулуп кеттиңиз? Бирөөнү каш кулак деп коет, бирөөнү чычкан деп коет. Же деди. Аны да мынтип койбойсуң. Деркесте көп эле окуялар болот экен. Мен апам чоң айткан да. Менден улуу байкемди, ана Күмөндөр байкем үчөөбүздү авылдын баласы деп айттырып, апабыз менен атабызды байке дедирип, жөн байке эмес да, мукул байке, алтын жеңи деп айттырчу да. Үчөөбүздү. Андан кийинкилер ата-апа деп өзүнүн ата-энесин айтып кетти. Караганга чейин эле ата-апа дей албай жүрүп эле атабыз өлүп калды. Анан апамдын койнунда жаттым мен. Апамдын койнунда жатып чоңойдум. Кичинекей кезимден баштапчы. Ошо чоңойгондо балдар сылдыңдайт экен деп өзүнчө бөлүп койду бир кроваткачы. Бирок эле мындай жатканда аңым сынбайм да. Түн ортосунда түрккөр эле апамдын койнуна жатып, апам судовольствиеден тосуп алат. Кемпир. Ошондо бир 75-тердеги кишилер да. Мага аябай картан көрүнчү. Сиз өзүңүз жашсыз да. Мен кичке баламын. Анан ошентип жүрсөм, Гүлнара деген классташым бар беле. Бакыт жүрүп кеттик деп менен сабакка кетип бараткан үйгө кирет, кирген. Ай, Бакыт апасынын койнуна жатат экен, апасынын койнуна. Менде бир ушундай реакция болчу эмес да. Арданат го. Мен мындай сөздөргө ошондо эле арданчу эмесмин менчи. Анан балдар ат койгондо арданган кишиге жабышып калат го. Бирөөнү каш кулак деп коет, бирөөнү чычкан деп коет. Ошондо мага күнүгө эле түрлүү ат кое беришти. Бири да жабышпаган жок мага. Мындай арданып да койчу эмесмин да. Анан ошентип жүрүп эле ошондо эле артист болормун. Ошондо эле эме болгон окшойт. Атайын боектордон алып келип алыпчы. Эмне боек экенин деле билбейм. Жанагы эле аквариумдой эле эмелер да. Ошондо бетиме мында кызыл жайган боейм мында. Канга мында. Ошондо 7-чи класс окуп, 8-чи класс окуп жүрөм. Мында. Анан эшикти ачып тур, апа. Эшикти ачам. Ай деле чаңа. Апа деп монтуп, яга дегендер тамды монтуп жөнөп шалак дейчи кулак түшкөндө акайлы чатын жүрүп жаткан. Siz образдан чыкпай атасыз. Ай дегендер катып чыгасың, өйдө таягын таппай калат. Ошентип багыш апамдын эмесинчи жүрөгүн аябай начарлаткан мен болгонмун негизичи. Анан менден улуу байкем армияга кетип калып, армиядан келбей атат да, майда кеткен, бирок майда элдин балдары келип атса ал жок. Май күттүк жок, июнь күттүк жок. Июльда анан июльда келди да. Андан мурун келген байкенин формасын алдым. Келе байке, берчи мага форма. Анда чоңоюп калган, 10-чы класс окуйм. Анан балдар айтты, сүйүнчүлөр, Талай байкем келатат, сүйүнчү апа, Талай байкем келатат. Солдаттан деп, сүйүнчү эле келет. Эсим бер жакта турам, бир маалда сүйүнчү эле үйгө кирип кеткенден кийин форма менен көрбөй тааныбай калат экен да көрсөчү. Аны тейден деле күлкүм көзүм тимиле өпкүлөп кучактап алдыңа кетип калайын десе эле каткырсам эле. Ай ошондо деле байкабайт да бир мал. Ай апа менмин. Ой өлүм. Кийин ойлосом ошончо сүйүнтүп, ошончо жүрөгүн шок кылып, баягы жаман кууратчу экен. Эми кичине балаң, неберелериң же балдарың бирден болуп чаңыр үйсө жүрөгүң болуп кетип турган бойдон барасың. Анан мен мындайлардын түрктөрдү аябай көрсөтүп койчумун. Дуалдыгы атайын дуалдын үстүнө монтуп келат, бип-бийик дуалда монтуп келип. Ай, үйгө кирсең боло дегенде атайын кулачымын да ошо дуалдан. Каскадер болот. Деп барып турам, бутуңду шунтаган тыгырчылап жатып каласың. Кинодогулар көрөт. Анан ушуларды эстеп алып бир туугандар айткандай айтып калышат. Сен ушинтпесең 82-ге чыгып өлгөн. Жок дегенде 90-га чыкмак депчи. Мен бая күнү эле бир дүм болбодумбу. Ушинтип бир
пранк жасай калам деп көрдүңөрбү? Бир балдарды сабап кичине. Ооба, көрдүк. Илим Карпековду депутаттар чыгарып бериптир го. Ал эми аягына чейин көрүп көрбөй эле жөн эле былдырап чыгара беришет да. Эмне айтып отур? Кой. Не oldu? Вообще. Что случилось? Я бастырып Турмушка чыккандай yani toyга деп Ne oldu? Болду дейм ая. Балконский балакай деген комедия тартып жүргөнбүз бу Гегетиде. Анан эрте келип, күн суук болуп ушинтип эрте келип ушуп кеттик. Эртерээк үйгө кирип тамак ичип отуруп калдык. Saat 5-6 эмне кылабыз эми? Saat 10, 11, 12де жатабыз. Эмне кылабыз деп анан отуруп. Кичинекей бир бала атын унутуп калдым. 10-класс, 11-класс бала экен. Бою да кичинекей арык бала экен, 10-класс. Атын унутуп калдым азыр. Мен ошол жанагы Аскат Байкесилер деген театрда мушташасыңар го, мен ошолорду көрөм. Кинода мушташканда чын эле жанагы балч деп бетке тийип атпайбы? Анан кантип силер ошону чыдайсыңар. Мен американдыкын го көрдүм, аны деген жасайт экен атайын ошо. Бизде андай техника жок деди ошол. Жаш бала болсо да. Билимдүү болуп атат. Анан мындай болот дедим, карап турдум анан колун эметип бир бассам деп үн чыкканда тиги. Кулабайсың дедим, эмне? Деп анан эшиктин алдында турганбыз сүйлөшүп. Десем эле тиги кулаган убакта жана Болсунбек деген кудул жигит бар го, беш тапанда. Анда бою узун здоровый, буруштан чыгып калып эле токтоп калды. Мени карады. А мен тиги урганымды көрүп калды тиги кулаган. Андан ары ойноп коеюн деп жаагыңды басып жүр баладай болуп энең турайын десе деп. Кетип калсам Болсунбек артымдан келип өтүп тамекисин чыгып. Экөөбүз турабыз тамеки чегип. Сүйлөбөйдүм. Серьезный болуп турам. Sen Bolsunbek de söylüyordu. Yapılmadı. Emне деп коюйсуң? Жоқ, ошо чапчап. Söylüyordu da. Bolsunbek bilmedi. Өзүм чыдабай кеттим. Кеп өтесиң кырсамчы, монтуп коюп мени карап. Өзүм открывайм. Не? Ишендиңби десем? Не деди? Деди. Тигин урганым ишендиңби десем? Ne urgan joksun deyip joksun. Maka dedim ki ün çıkıp duruyor olamadı dedi da. Ошол sen boydap koyat, ошону көрсөтүп аткам. Sen çıka kalmadın burçtan. Desem эле. Тиги турбай жатып алды. Жок, тиги калды да. Биз эшке тамеки чеккени кетип калдык да. Анан бир маалда ат кырып атсак деги чуркап келди бир маалда. Ал шайтанда карап туруптур бурчтан тигилер. Эмне кылар экен деп. Анан кандай экен десем, сонун экен деп, мен ойлодум да, кот Болсунбекчи баягы Тала Түздө көп жүргөн болот. Биз деле агалардан көп таяк жедик да деп анан. Былжырабай жүр дегениңизден бирдеме дебиген экен Аскат Байкеге деп анан. Бирче Тала Түздө ушунтип агасынан таяк жеген балдар бышып чоңоёт деп ошон үчүн чыккан жок. Аны давай эми азыр ал кимдин студенттери болчу. Ырыс Жомартован. Ырыс эже эмелерди уюштуруп жүрөт. Эртең кайсы съемка болот, кайсы үйдөн тартылат да ошол айыл деле. Анан бир маалда сүйлөшүп тамак ичип отуруп анан Айнур эжеге айттым, Сакишкечи. Сиз алып келип, эмне болуп атат деп коюңуз, вдруг укпай калбасын. Анткени киргенде эле наушник менен соткага отурат экен да ачкын тагынып туруп жана. Укпай калса, вдруг айтыгилер урушуп атат окшойт деп калып эле чыгарыңыз. Кирип келип эле эртең мындай тигиндей съемка болот деп атканда Ырыс эжеге акырын кулагына кылып койдум да. Катуу айтпайлычы деди. Студент балдарыңызды мындай оозуна карап сүйлөп жүрсүнчү айтып коюңуз, съемкадан андай болбойт. Десем, эмне? Ырыс эжеге айтып койдум да анан. Интрига кылып атат. Интрига кылып койдум да, ошентсем Ырыс эже эмне болду Аскат деди. Өзүнөн сурасаңыз айтып. Кой, мен жаталы. Экинчи этажга чыгып кеттим. Чыгып барат тигилерди даярдангыла дедим. Болсунбек здоровый да, билет да. Жанагантип чыручу болгондо билип турам чыручу болорунчу. Sen Bolsunbek туруп келсең, сен уже мени кучактап Аскат Байке болду, эмнеге сабайсың алар дешиң керек. Сен менден экесе чоң болуп турасың. Ошон үчүн сен сотканы кармап эле вообще эчтеке көңүл бурбай жата бер дедим. Макулдап алып отурган. Нуриза деген кыз бар го, жана актриса. Бурханова беле фамилиясы. Ошону сен жакшы тарт дедим, маныкы жакшы экен, сен тарт макул деп аны эч кимге билгизбей тарт. Анан баштаган деле Ырыс эжелер кирип кетери менен эле
Benim kaçırak çıkarıyor öyle. Anlayın mı? Mesela cana айтпадым bile. Bıyılcıra var dep. Sen bile. Joyam Askat Bey'e sizdiki de duramadı. Aldan çay ildagan dile. Bassam bile ködük degen dile. Irısıcı çırkap çok. Ay Askat ay. Abi ay degen dile. Joy emne de odat degen de. Tigi betim görsetçü diyse. Tigi daha betim görsetçü. Mondupça. Ana bile. Irısıcı'nın dayır çoğurak stüdenti жүрген. Andatın unutup kalıyordum. Sen bir yandan basıp geldi. Irısıcı beni bari karmaydı. Oşon bir yandan karmasa bir yandan çık, bir yandan karmasa bir yandan çık dep büyütken benim aldı al gelip Askat Bey'e neyim kişine olan ordun degen de sen hem ne dep dur bile sol kol menen bassam al on koşunan düştü da vapşe olmay kalmadı Irısıcı. Men daha Anıda mı koymaydı mı? Ay Irısıcı oşon oyunu otat. Ay Askat ay boldu ay Askat dep alp bilet da. Boldu ay şunçalık da jinin gelip Askat ay koy. Ay bu yaktan erten işteş düşünemelerimiz ay dep otat. İşteşpey men ketem dedim. Ya monte turç. Ya bergen ay dep dayır az uçka bola жүрген аны da çağıp koyayım diyorum. Al varsa gelmey koymadı. Anan Irısıcı meni монту кырынып турат işte. Ay Askat degенде монту денеси кадимгидей монту мага титиреп атат да. Анан кичине мындайраак болоюнчу деп кебетесин көрөйүн. А то мондай турат да монту. Бери келди. Бетиң көрө албайт да монту деп кайра айырбайсың да. Мен кеттим деп артты көзүнөн айрылып силер менен иштегенче деп сумкамды жыйнаштырып атсам ай Асkat ай деген боп-боз колдорум монтуп калып туруп анан эле окуй токтотоюн деп ошол жактан жыгылып калып бишке алып келбейин деп анан Gülüyorum. Ben atkırsam ele arkasındağılar battırıp bulup prank dese montpöydüm onu. Emdi? Oy prank bu. Emdi? Prank dedi. Oyun bu. Bir gel görset betin gözüne tege student balları mına eştek olun çok desele ağlardı çaptılar. Ne de oyladınız desem de. En birinci ele Askat seni menen ekinci işteşpeyim. Birinci akırınkı proyektim dedim de. Ekinci men baldardın ata-enesine kantip жооп берем dedim. Seni çap desem seni sotko берет. Seni satkın келбейт дейм. Ошого кантип жооп беремди билбей атам дейт да. Ошого ойлонуп калдым. Анан кийин аны баарыбыз күлүп бошонуп бүткөндөн кийин YouTube'га чыгарышып кыздар балдар. Ой, Instagram'da давай популярды болуп Тартып кетти. коюшкан да? YouTube болбоду Instagram'га. Ошо тартылган да аны өзүм тартылгам. Чыгарсак уже эртеси күнү биз аны кечинде 11лерде киргизип жатканбыз. Эртең менен съемкага кеткен уже эртең менен ызычуу. Мага бүт туугандарым баары чалып эмне болду, эмне кылып атасың аяктан мушташып деп. Эмне болуптур? Ушундай түндө кичинекей балдар эмне сабап атасың? Nasıl болуп калыптыр анда кой? Анан ошентип Ошондой болуп турбу деп. Эме кылдым деп. Кой кечирим сурайды. Антпесе мамам жүрөк жарылып кетмекти. Анан ошентип даже улуу эжем айтат. Менден улуу. Уже сен чыпкылай баштаганда аягың көргүң келген жок дейт уже. Өчүрүп салып көрөм билем эмне болду деп эле сразу мага чалып. Аларга эртерээк чалып койбойт беле. Маны мен мынчалык резонанс болор тиги кескилеп чыгарып ийериң аяктан билип турмун. Асгат Сулайман балдарын сабап атат, анан студенттер сабап атат деп көрүңбү? Мен бирок сразу эле билгем. Тиги бала чересчур кичинекей болуп калды да. Эме ошондой болуп калды да кичине чоңураак болгондо ал. Кичине чоңураак болгондо кичине бөлбөйт да. Орунчу класс бала экен да. Аны кичинекей дагы арыз эле бар экен анан. Ошого сразу эле кол көтөрүп өтпөйт. Болчу жок дегенде түртүп наркотик болуп туруп. Жана чоң чапсаң болмок жана. Болсунбекти. Ошону өчүрө чапкан. Ошону муртун сарак этти. Гастролдо жүрөбүз. 96-жылы. 96-жылы Күмөндөр Байкем менен гастролго чыгып Нарынга барып калдык. Артисттер бар, анан күнүгө баа концерт аншлаг. Анан каттар келет. Ар кандай каттар келет, муну Аскар бербейсизби, сиз кандай үйлөө тууралуу ушундай кат менен катты окумай ушундай да анан. Ошентип атсак эле бизде жана Мурзабек деген байка бар болчу, Тойгонбаев. Анан ал дагы мындай суусар тебетейди кийип туруп анан концерт эстрадный концерт болуп атат, бирок ал
мындай народный ырларды жакшыртачу да. Тебетейди, суусар тебетей жаңы чыгып аткан кез кийиптирип анан. Үйүнү да жакшы да, ботодай болсо ырдайт да, 2 номер ырдайт. Элдер жакшы кабыл алат анан. Ырыс Тынышева деген кыз да ырдачу. Анан бир күнү кат жасап атпай калчу. Байке, сизди 2-3 күндөн бери сиз үчүн эле келип атам концертке. Үнүңүз булбулдай экен. Чынын айтсам, эми айтканга да айтпай коеюн десем де болбой атат. Сүйүп калдым деп. Сүйүп калдым. Эгерде жаман көрбөсөңүз концерттен кийин жолукпайлыкпы. Мен театрдын маңдайында кире беришинде турам. Боз плащ кийген. Кийимин боз плащ. Анасы ароматик. Депчи. Аны баарыбыз окудук. Макданан силер бу чекесинен бербегиле. Теги катты өйдө жактан алып келип берсин. Театрдын төрүнөн келип берсин. Бир маалда каттарды түшүп атат. Анан моуну өз эле колуна берип коюңузчу деп бирөө берди да. Бергенден Мырзабек сага деп көндүрүп айтты. Кат деп анан берип сахнада турат да. Мырзабек берсе Мырзабек окуган. Окуп кел. Акбай карачы. Окусаң. Анан алгатты билем деп турам. Деп ошентип койсоң эле. Токтобой калды да. Токтобой калып, Адылбек Кыясов байке бар. Ага окутуптур. Байке карасаң эмне кылам мен. Мөндүр байкем окутат, аны баары билет. Аны атайын жасаганбыз да. Анан бир маалда баягы концерт бүткөрүү менен аппаратураны гриморнияга кирип койчубуз да, бирөө эметпеппиз. Концерт бүткөндөн кийин эле чечинмей жок, костюм шумун чечпей эле тебетей дагы башкаланып болчу. Аны дагы өзүнө бербей эле баягы кийген боюнча эле аппаратты эл тарап кетелеп деле суу эле ташып. Кеткенден ташыбайлы. Шашып атам, дей шашасың сен ташыбайлы кой, биз эле ташып коебуз, бара бер деп мен ошентип койсоң эле. Мак дей, үйгө барып калам да деп эле кетти. Ошо менен аппаратты жыйнадык, анча-мынча банкет болду. Антип минтик. Мырзабек, баягы жакта жүрө деп тигилер унутуп калды. Ошол жакта. Ооба. Ай, бара калбай айтып койгулачы деп байкем ошентти. Тамаша деп айтып койбойсуңарбы депчи. Анан биз айталы деп анан автобуска чыгып барат. Мырзабек жүрүп кетпейли десек. Жок, кете бергиле. Мен өзүм эле барып калам деп эле калып калды. Эми эли да анан кетип калдык. Анча деле алыс эмес болчу. Бир маалда келди. Эмне болду? Жолуктум. Жолукпадым. Анан өзүбүз ишенип кеттик. Чын эле жолукканмын деп. Эми ишендирип айтып атпайбы? Жолукпадымбы? Боруңор ит дейт. Мени ботодой болсу дейт. Үйүнө бардым, чай ичтим, анан айттым, мен үй бүлөм бар. Туура түшүн, тигип десем. Жок деп болбойт. Колу түшпөйлү байке деп. Мен ушинтет. Тигиндей мындай деди. Аны жакшы болуптур. Анан күлдүк, ичибизден күлүп атабыз да. Тамаша болчу деп айталы десек, өзү жанагынтип алгандан айта албай калдык да баягы. Тамаша деп айта албай калдык. Анан эртеси таң атпай туруп алып эле шумун үтүктөп атат. Түн ичинде анча-мынча шамал болгондо кара костюм шум чаң болуп калыптыр. Чыркыратып эле бышылдатып эле костюм шумун үтүктөп алып эле мен тиги белет-селеттерди канча өтүп атканын эметип бара берейинчи деп эле кетти. Баягы үмүт деген кыйын да. Оюнда боз плащ. Боз плащ анан бизге жолуктукунда айтып коюшту да. Анан мени кичине кечигип калып кетип калган окшойт, мындай тааныбай калган окшойм. Дагы ушул жерде жүрө турсам жолугуп калам деген үмүт менен кетип калатпайбы. Анан эле кечинде концерт башталарда тамакты ичпейт, ошол менен кечинде биз театрдын алдына келе алсак, шартылдап ошо театрдын алдына ары бери басып турган экен. Баягы жүрөт да. Анан кечинде концерт болду. Кайра баягыны кайра чечинбей эле кайра. Деп эле анан Мырзабек жүрүп кеттик деп анан айта албай калдык да баягы. Биз тамашалап койгонбуз дейли десек ал жанагындай фантазиясы иштеп кетип атпайбы. Аны эмеге чындыкка айлантып жатпайбы.
Анан ошо менен жүрүп эле ошо менен калды, күлүп эле калдык да. Анан жүрүп эле казарманга барган шаарга келип анан УАЗды айдап кетип барып бир жерге токтотуп коюптур, бусулуп калыпчы. Анан бусулуп калды деп айтпайт. Аны келип УАЗыңар көчөдө турат десе, анан барып байкемдер бар сүйрөтүп барып бир гаражга кирип антип коюп шопур да болуп жүрчү да. Анан мырза УАЗ кайда десе, УАЗ үйдө турат. Эмне дейсиң десе, УАЗ үйдө турат. Оңбу? Опоң эле, жөө эле келип калдым мен депчи. Сен эмне мынча кылып айтасың? Аның деген көчөдө калтырган турбайсыңбы сен? Жок, көчөдө калтырган үйдө турат десе, чай. Керек болсо баягыңда калып болчу. Эмне кылар экен деп качасаң, мен ага жолугуп, мен мотодай баштады уйлап. Биздин официалдуу демөөрчүбүз бар, Avia Sales деп. Анан Avia Sales'тен каттар сизге. İçini okuyuyorsun. Ичинде бул сизге ичинде сүрөттөр катылган официалдуу баракчаларыңыздан. Ошол сүрөттү карап, комментарий калтырып кетсеңиз, бул аякта ушул сүрөт менен кандай окуя болгон? Кана операторлорго бир көрсөтүп койсоңуздар. Asgat bir Ana. Барселонада, э? Барселона. Путешествие, негизи бул путешествие менен өтүлгөн да, Avia Sales. Бул каяк эле? Esте. Кана ким эстеди? Меники бул эме Кырчында 2018-жылы Игорь Кочевниковдо түшкөм. Не болуп түштүңүз эле? Бул каскадерлордун аты. Ошо мага жагып бир ушул ак эме бир ушундай кара бир кызыл ат деп коет го, өң ак чоң бир жылкы экөө менен сүрөткө түшкөм. Мага эми өзүм жылкы жылмын дагы, анан жылкыларды өзүм жакшы көрөм, мындай сулуу жылкынычы, анан экөө тең турушу кыйын жылкылар экен, бош убакта репетиция убагы болчу. Анан ошондо сүрөткө түшүп койгон. Бул 2017-жылы жана атанын кереси тасмасы менен кино фестивалга барганда Барселона. Ушунда барганда основной конкурска өзүбүздүн кинобуз катышкан, программный конкурсуна жюри болгонбуз да. Дастан экөөбүздөн жюри болгонбуз. Анан аякта англисче тил билген кишини жюри кылышат да. Анан тил билбейбиз. Анан тил билбеген киши болсок эмгиче көп жерде жюри болуп жүрмөкпүз да. Анан ошо программный директору Сандра деген кыз Москвада окуган экен. Программный директор. Анан баткендик бала менен сүйлөшүп жүрүптүр. 5 жыл сүйлөшүптүр. Кыргыз бала менен. Кыргызстанга да келген экен. Анан биз фестивалга өтүп атканда ушу жюриге да чакырып атабыз башка программасына. Тилиңер кандай дегенде тил жок деп экөөбүз айтсак, зато мен кыргызча билем, келип жюри болуп бергиле, мен өзүм жардам берем дегенден ошондо жюри болгонбуз. Дүйнөсүнөн барган көп эле кино бар экен, бир 17 кино бар экен, ошондого жюри болдук, 8 жюри болду. Ирандан келген, Австралиядан келген, Испаниядан келген, ушундай анан баягы дүйнөгө чыккан режиссерлорду жакшы эле билесиң да. Баары эле англисче сүйлөйт, анан мынтип ойлонот экенсиң. Өзүң тартынып турасың да. Котормочу жок жанында. Котормочу, анан мынтип ойлойсуң. Булардын деле аты жок. Аты чыккан дүйнөсүндөгү режиссердин баарын билесиң да. Начар эле болуш керек. Булардын эмнесинен эме кылам дейсиң да. Мондайна басасың да, кана котор деп туруп анан шуулдатасың. Ошентип биздин бир жакшынакай бир жакшы ийгиликти жасап кеттик. Эмеден отуруп алып компьютер алып келип берди, жетишпейсиң да. Бияктан да көрөсүң, түшүнбөгөн сөзү көп эмелерди жаның алып аласың, кээ бир сюжетти өзүң эле түшүнөсүң да. Баратсаң эле уже кино адашканын шак эле билесиң, барактайсың да.
Анан жакшы бир кинону бир эмеде тартылган Венгриядан болуш керек, режиссер аял тарткан экен, ал болгон жок, бирок Афганистандан тартылган кино бар экен, мондай сонун кино. Анан ар бир киного, режиссурасына, кинонун өзүнө, идеясына же болбосо художник операторлоруна баа коесуң да. Баа коюп алып анан могу кино мыкты экен деп атсак эле эме председатель жюри иранец болчу. Андай киши да семиз. Анан Иранын киносун эле макташат баарычы. Анан Сандраны сен котор дептир. Анан сүйлөп атам да мен. Сүйлөп атсам тиги Сандра ойлоп турду. Бактыбек урушуп атат депчи. А биз кичине эмоциональный колду монтуп сүйлөйт экенбиз. Аларда андай жок экен да, кол кыймылдабайт экен да. Ушу сүйлөп атам. Бир мамлекет мисалы үчүн чоң проблеманы коскоп монтуп тартып атат. Кинону айтайын деген ой бар. Бир мамлекеттин акчасы көп, бир эки кишинин бир кичинекей сүйүүсүнөн проблема кылып атат. Кайсынысы жакшы? Бир кичинекей акчага бир чоң проблеманы айтып алайын деп тартылып аткан кино бобу деп анан. Ушуларды айттым. Менин оюмча бул кино эгерде кечке чейин оюңарды өзгөртсөңөр да болот. Деле иранский кино ыктап атышат да баары. Ошол жака коюп коюшту. Анан ушуну эгерде ойлонуп көргүлө деп анан ошо менен бүтүрүп койгонбуз. Кечинде уже эме болуп атканда, закрытие болуп атканда баары оюн өзгөртүп ошо биз айткан киного беришпеди. Анан жеңсе болот экен да акыр. Бирок тил кыска. Муну көрсөм эле Сандраны эстейм, ал өзүнүн жумушун кылбай эле бизге перевод жасап эле жүрдү жаныбызда элечи мындай. Сандра. Азыр байланыш барбы? Канчада? Сандра. Боз плаш. Бул сүрөт эме бул 2019-жыл болуш керек. Мындай каратып коесузбу дагы бир жолу оператор. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын Бермети, Ысык көлдө, Южный берег. Эк көлдө. Южный берег. Адам аз. Ооба, бул жерде деген жана кыргыз кастингде жаш балдар сабак өтүп, анан кийин ошо көлгө барышкан. Ошол жакта бир жумабы, 10 күнбү ушундай турушкандан кийин. Ошол жака сабак берген, чакырган, мастер-класс өтүп кеткиле деп. Мен баргам, анан Альбина, Арнис Аябай загар болуп турбу, бейтиң эле. болупту. Колуң ак, билег. Aviasales арзан авиабилеттер ылдам издөө. Ушуну баарыбыз биргеликте айтып койсок кандай болот? Aviasales'ты билесиз да негизи? Сайтка кирип анан дешевый билеттер чыгып атат го. Через приложение. Негизи бизде авиакассадан алышат да. Ошону үйрөтүп койгулачы, биз кайра кымбат алып жүрөбүз дегендей. Жок, сиз Барселонага барганда билетти кайдан алдыңыз? Же алар алып беришет да. Чет мамлекеттен чакыруу болгондо алар өздөрү алып берет. Aviasales чекиткейжи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Биз ошо именно ошо Барселонада жүргөндө эртең менен тамак ичип чыгабыз. Атайын бизге ресторанда. Силерде акча бар, баары бар. Эми алар кылышат да. Анан ичебиз, түштө болсо ошо фестиваль болгон жерден ичебиз. Кечинде келгенде баягы атайын фестивальга жасалган ресторанда эмес, биякта эл менен отурган ресторан бар. А жерге номеруңду каттап коюп анан тамак бере берет да аяктан. Анан баары бекер деле суусу акча да, сууну өзүң төлөйт экенсиң. Bir stakan su 3 euroda. Euroda. Анан, жа сен айткандай дастан экөөсү турган эмне тамак жеп десек битилени англисче жазылган, италиянча жазылган. Эмне жатасыз? Могу биринчиси окшойт. Могу салаттар экен. Салат. Могу эмне болду экен? Дай, могу мен заказ кылайын. Сен тигин заказ кыл. Эмне болсо да. Эсли чөп экөөбүз ичишебиз деп. Сен жок, бирөөнү эле кылбайлы дейт. Болуптур деп таанып алдык баягы. Жасын окубайбыз, таанып коебуз да. Келсек, өрдөктүн
Eti geldi de yaxşı da anан oturup çöp çağrı менен баягы жеп алып кеттик. Эртеси келдик, көчө моон жегенбиз. Монусу эмне болду экен деп. Мунусун жесек ал башка нерсе келди. Аны жедик. 3-чү күнү келип дабирөөнү көрсөтсө эле. Келсе эле жана эмне деп коет? Апапак жумурткадай болуп жанагы деңиздин түбүндө монтуп жүргөнчү. Медуза. Медуза. Медузаны жебейт да. Жок, ал медузанын мындай ракушканын ичинде? Жок, Осьминог. Осьминог. Мындай эмелер бар, мындай. Шупальцалары бар. Анан ошол экен. Биология башталып кетти. Апапак топтоолук жумуртканын сыртында эле да. Мындай. Муштундай да. Экини алып салып келиптир эле. Вот кессем элечи. Кесилбейт десе, резинка кесилгендей. Вот кесип туруп. Оском мындай салсам эле осмо могу жериме бирдеме кетти да мындай. Бейстергечи. Кескиле убакытта мен кайра осман алгандан эми элден уяласың да. Келип милекелеп эле жутуп эле токтоп калдым. Анан жебе деп айтайын десем да болбой калды. Анан балким алга жага. Сен ал бул эмне дейт? Ошол даамчы 2 айдай кеткен жок. Сууга бир эле салып туруп алып чыгып берип койдук окшойт. Резинка билбейм, даамы да. Аны бизге өрөөн төрөндө алар өздөрүнө Алар ошондой экзотика, может диетический бир тамактырны бизге аны жеп көргөндөн. Тил билбеген насабы ошодо. Сүрөт кылып көрүп, сүрөтү болсо да тааныйсың да мындай жасуун элечи. Көчөмүн дегенбиз, муну артындай. Мон дегенбиз, анан мон жедик, эми мон жейли деп эле. Андан кийин кайра эле баягы биринчини эле жейличи деп. Бир эме окуп жолдо тамак жөнүндө айтып атсаң эсте атпайбы? Москвада окуп жүрөбүз да анан кийин жайында каникулга кетет да балдар. Каникулга кетчүбүз анан эми как раз ушу 2000-жылдар болуп атты жана кыйынчылык учуру болбоду беле. Ошол бир жылы Рустам деген бир курсташым экөөбүз барганда азыр жол киреге кетет. Келгенге үйгө барсаң үйдө деле кыйратып акча жок. Үйдү бара кылып. Алар дубара кыласың, анан кийин тигиндемде убакыт 3,5 сутка бияка жүрөсүң жол. Поезд менен. Мындай алганда эми 4 күн кетип калып атат. Кайра 4 күн. Орто жолдон деген бир 10-15 күн калса, анын деген жарымын үйдө болосуң, жарымын туугандарга барып тиги буларга жол ойланан кайра келмей. Давай жумуш издеп таап эле, андан көрө ушул жерде. Калалы деп. Калдык, жумуш жок. Курсагач. Общежитие боп-бош. Баары кеткен. Анан экөөбүз отуруп андан кийин курсагач эме деп атпайбы? Анан ал өзү айылдан карап атат. Туруп. Биз деген мындай кылып туруп көгүчкөндөрдү ушинтип эметип туруп анан кийин салып алып туруп кууручубуз дейт. Аябай. Жырын болот анан. Чын эле тиги ойлоп көрүп карасаң эле Москвадагы немелер көгүчкөндөр дагы мындай тооктой болуп анан кийин жаман наглый болуп бутуңдун астынан өтүп кетет да. Анан жана орус кемпирлер ушакташып отуруп эле апа-пакай батондорду ыргытып, ошо менен багышат да, көнгөндө. Анан эменин историясын эстеп кеттим да как раз. Искен Рыскулов. Ал Москвада окуп жүргөндө эме кылчу экен да. Кайырмакка кармаганчы. Ошону эстеп алып туруп анан кийин давай кармайбыз анан джипти алып, машина тиккен джипти. Байлап общежитиянын аркасына отуруп анан кийин сээп коюп, жанагы бүкүмдөрдөн сээп жанагы кайырмак таштап коюп отурабыз. Бир маалда жутту. Кичине нары кетсин дедик. Нары кетти. Катып калганда бөлкөн андыкы эме болуп калат да жанагындай острый болупчу мындай. Анан кийин болсо дагы кичине кетсин деп атсак мындай мешать эткенден бүтүп жиберген бутуна да болуп калды заодно. Анан токто деп бир маалда деп фыр деп учту. Анан резкий тартсаң үзүлүп кетчү дей. 1 метр 3 метрден учуп атат. Акыры тартат учуп атат нары көздөнчү. Бирок мынтип деп тартсаң жакындап келатат. Кармап туруп анан кийин 2 канатын монтуп пакетке салып туруп эметпесин деп, брыкаться этпесин деп туруп 2 канат монтуп кичинекей кирпичти коюп койдук. Дагы ыргытты. Таранчылар келип туруп мешать этет да. Таранчылар бирок киш десең эле учат. А тигилер болсо эметип атат. Кечке отурдук. Отурабыз түшпөй койду анан. Билген деп тажап да кеттик. А күнү ошону эле жегиле деген да. Анан кийин Рустам болсо деген прямой чыккан да.
Колунан көп нерсе келчү бир маалда деген. Давай өзүбүздүкүчө эле кылалы деди. Эмне кылабыз десем. Азыр деп туруп общежитие кирсе жанагы эме бар го. Уборщицалардын эмесичи коптеркасычы. Ачканда жанагындай сары мындай болгон перчаткалар бар, резинка. Бир перчаткасын алып келип, кесип, рогатка жасады. Эшикке чыгып атып эле жейбиз деп. Атып эле жейбиз деп туруп, эшикке чыгып туруп, эшикке чыгып алып таш таппайбыз десең. Центрде таш жок. Анан тетиги бир 2 квартал жерде стройка жүрүп аткан, ошол жерде бар деп турган ошол жака бардык. Барсак стройкадан таш таппайбыз. Бүт эле жана эменин цементтин сыныктары ушундай. Анан атсаң болсо бир жерге тийсе эле сыра пф деп кетет экен да. Анан кирип казып отуруп бир болт солтторду таап чыкты. Ошо менен бирди атты. Бирөөлөр кичине возникать этти. Что вы делаете? Тиңде мындай деп өтөн. Болду, экөөбүзгө экөө. Көтөрүп кирдик. Бул эмнеге жетет деп отуранын кичине макарон жеп кесме калып калыптыр. Кесме калып калыптыр. Анан ошону менен давай кесме жасап жейбиз деп анан кийин 1-2 картошканы кошуп кастрюлага толтура кесме жасап. Жок, анан кийин жейбиз деп анан ага бирдим эмет. Канатынан бутунан алып туруп эметсем эле бир сөйөктөрү кичинекей болуп, неприятный болуп, бир крыса жеп аткандай болду эле. Сен жечи деп анан беркиз деп. Шатемиров Ерлан деген курсташыбыз бар го. Азыр көлдөгү азыр улактар иштеп кетти го, улакчылар менен. Ошол экөөбүз общежитиеде калып калып, илгери бир свинка деп оору бар болчу, азыр барбы билбейм, ошол ооруйт да, бул жер шишип кетет. Вообще температура болуп эле. Мына ушу жайдын күнү оготур температура кылып, киши жана ачкабыз, акчабыз жок, Кыргызстанга кете албайбыз. Ерлан кетет, ал эми оорубай эле да. Барып мен тамак-самак таап келейин. Ал чыгып кетти, жок, күтүп отурам, жок. Ачка болдум, температура болуп атам. Карызга барып сурайм баягы. Эми бирин экин бир участковый бар, бир вахтада иштеген кемпир бар дегенде, кайра алып келип берем, салып ийем же бергилечи. Жок, акчабыз жок каяктан. Бир маалда Ерлан келди, жарым бөлкө нанын алып келди. Жарымын өзү жепти жолдо. Иштебей кетип. Муну кайдан алдың? Эме өтүп баратсам нан жүктөп атышыптыр дейт эме. Пекарнядан чоң машинеге. Жүктөшөйүнбү, акча төлөйсүңөр десем, жок, кереги жок. Жок дегенде бир нан бергилечи. Анда кел жүктөш бир нан беребиз дейт. Ошону жүктөшүп анан бир нан алып ысыкта. Ошондон жарымын жебем, жарымын алып келиптир. Анан экөөбүз өлөлбөт тамеки чегебиз, бүчөктөрдү эшикке чыгып деп. Анан маңдайдагы общежитияны карасак, 2-нчи этажда 2-3 чучук илинип турат да. Анан казактар чучукту балкондо. Балкон. Балконундай эме. 5-нчи этажга чейин решетка. Анан эме да, алардын чучуктары мындай биздикиндей эсебайт. Чучуктун эме кабырганын жарымын чучукка чейин салат да, эти мененчи. Анан калганы чучук болот, анан биягында байлап коет. Анан кийин саларда биягын чаап туруп анан ошо ойдон салат. Ошондой чучуктарды. Дети чучук десем, чучук деди. Көз кечинде, ооба. Жөн эле шилекей агат. Эч кирбейт деп койду. Чийгиле жеген турасың анда. Ооба да, арыбасабыз. Копченыйда арыбасабыз, бери басабыз. Тиян карайм, биян карайм, жолдорун издейбиз. Так, мондай чыгыш керек экен, эсиле караңгы болуп кетти. Анан ушу тегеренип жүрүп анан кечинде келдик уже, анан саат 10дордо светтер акырындан өчө баштады. Биз студенческий городокто жашайбыз да, анан көбү кетип калган, көбү караңгыда, анда-санда эле свет күйүп турат. Жайкы каникул. Анан Ерлан, мен карап турам, сен чык дедим, мен ооруп атам, чыга албайм мен. Десем, макул деп эле. Акырын чыгып баратканда эле кичине шырт деп тияктан эме салып жабышат, мен эчтекени билмексем. Бир-эки кыз жигит өтүп кетет. Кайра чыгып барып эле. 2-нчи этаждан алып атат. Анан бирде алып туруп эле. Акырын чыгарып туруп эле, асаке карма деп. Кармайт деп деп колуман өтүп кетти, жерге түштү. Ал чаңпаң урганын. Алдым дейт, алдым. Деген жол эле деп эле. Экинчисин алып дап деп эле секирип түштү, көрсө ичинен жана чучук турганын ичинде ити бар экен деген. Ал экөөбүз бездик мындайынан келип
4-нче этажга өзүбүздүн опишчага чыктык дагы. Карап отурабыз, милиция келип светті үйгүзсөк келет депчи. Көз эптеп сындырып салдык, тузду салдык. Эми убакыт өтпөйт деп. Бышкычы экөөбүздүн темабыз да жок сүйлөшүүчү. Көчөгө чыккан. Жок, көчөгө чыкканга дук жетпейт да. Жанагы нандын дагы жеп отуруп ушунчасы эле калган экөөбүз деп. Шыгылып бышты. Бирди кесип көрөлчүнүн кеспесе кайра салып салабыз, эми бирөө сурап атты эле бизден чучук жарылды деп. Билен чийкеле жесеңер болмок. Анан бирди жесек мындай катуу. Бирок ошондон да бир 2 уруп ийдик. 2ден эме кусок. Анан кайра жатабыз. Убакыт өтпөйт. Кичинеден анан мен уже температура болуп ооруй баштадым, ого көтөр күчөпчү. Чыйрыгам. Анан айтам төшөк. Оюмден эңирбай уктап кетсем тиги жалгыз жеп турду. Эрлан бышканда айтып кой дейм. Айтам, жат уктай берчи деди. Ушуга чейин муямымдай шишип кеткен. Анан улам эле прям жит мурунга барат, бирок бышпайт. Анан бир маал деле уктап кеттим. Светти көзүп эле Аскат тур эметти деди. Бышыптыр деп. Кескилеп эле экөөбүз жетик. Ортого биринчи туурадык, тийбей койдук. Эми ал көбүрөөк, мен көбүрөөк жебей кеттим да анан. Тийбей тур. Чок баштайбыз. Мен бирок мондай 2 чучук туурадык ортого мондайдын үстүнө эле. Бир 3-4 жегенде эле жей албай калдык. Же нан жок, нан менен деп жейбиз. Шорпосун иче албайсың. Жаталы өзүм да кыйналып чыктым эле. Коюп жаттык. Ушундай кыйналып атам, мен азыр айтсам күлөсүңөр дагы калып баштады депчи. Деген эле үн чыгат десең эле. Үнтеп карайм, караңгы комнатачы. Сырттан тияктын жарыгы кичине тийип турат. Короче, мен мондай жатам, мындай жерден эмеге чыгат, ар жагы балкон. Мен мондай прям жатам. Атыгы жайдын күндө Эрлан төшөгүн балконго алып чыгып алган, ал турсуча мондайнан өмкөрөсүн. Деп акырын көтөрүлсөм эле. Мындай чачтары кичине кызыл бантик менен кичине ушундай өрүлгөн, 1-2 анан 1-2-нүн чачы кыска. Эрландын үстүндө мени батышыптыр да. Кандай? Мындай кишилер да. Галлюцинация болот. Кишилер. Албарсызлар. Билбейм, ананчы мен ага чейин андай порумда албарсыз да баспайт. Азыркы күнгө чейин. Же галлюцинация болдум, андай бирок бияктан эле көрдүм анан. Турдум да. Эми арак ичип алып ошондой көрөт экен, сен чучук жеп алып. Жок, ооруп атам да, жанам свинка болчу, жаным жер тартып. Анан мынча мен деп атканда монтуп карасам эле деп. Деп мени караганда эле Алла деп эле болгон келмени келтирип эле жатты менен. Мен азыр Эрлан десем эле эмне айтып атасың деп мага келчүдөй болуп эле бутумду төшөктүн ичине киргизdim, өзүм жаным кыйнап жатсам эле даң эшик. Кимей деп болгон чуркап барып эшик жуулсам эле Самаева Асель бар го, азыр Каракол театрында актриса. Ошол бир нан салат кармап туруптур. Силерди бияктан кетелек деп угупту. Ал ошол жакта подружкасы бар болчу, ошол жакта калган, ал иштейм деп калды эле, короче. Общежитияда эмес болчу да. Анан ошо мен жеп алгыла деп. Эмне деди, ооруп атам мен ушунду. Кирбейсиңби десем, жок. Яз гостями деп эле кайра кетип калды, ол орусча сүйлөгөнүм. Эрлан чыкты турушчу. Нандай могу салат эме нан алып келиптир деп, анан жанагы чучуктан кичине салаттан кошуп кайра урдук. Мен уйкум чайт деп азыр айтсам Эрлан уктапчу да эмес, деп ал мен жаныма келип жатчу да, экөөбүз мен өзүм кыйналып аткан жаным. Просто Эрлан может вдруг унутуп калбайын деп эртең менен турганда Аскат түндө эмне айтам дептиң эле деп эстетип койчу мага дедим. Эмне айтып берчи азыр деди.
Az aytpayım давай жаталы деп анан свет өчүрөм дейт. Өчүрбөдүн. Анан свет өчүрө мен жаттым. Свет өчүргөндөр күйгүзүп койчу дедим мен азыр турам кайра. Эми коркуп атам десем ал кошо эмне болду деген турат да анан күйгүзүп эле койчу бар жата бер десем ал күйгүзүп коюп барып кайра жатты. Ошо менен таң аткан чуктаган анда таңга маал уктап кеттим. Коркуп калгансың. Аябай эле анан турдум да Эрлан мен бүгүн калбайм дедим. Эмне кылсам да жөө болсо да кетем азыр. Эмне болду? Түндө ушундай неңге сени менен мен калбайм деди. Өлүп кетейин дедим мына сага калып магачын деп нанды кармадым мен. Түшүмдө көрсөм бир жолу момундай көзүм ачык турдум деп. Десем калбайм да бас деп өкөз мен ооруп атам оягым шишип кеткен момундай. Сemiz kişiler de oldu. Sinka degen ор экен, кийин бияктан Бишкектен көрдүм. Эме. Анан барып акча таап бияка келдик. Эрланды бияктан мамамдарга жолугуп түпкө салдык. Мен бияка жездемдердин үйүнө бардык мамам көз. Мен эме деп ойлоп кеттим да. Барат эле айттым таксиден мамам момундай болду көчөгөн ушинтип бардым. Эми оорудан ошентип көрүнүп атса керек деп анан больницага бардык. Укол дары парысын алгыла свинка экен деп анан үйгө барып жаттык. Ошон экинчи көрүп калсаң дагы айтып кой деди. Мамам ким? Ошонтип көрсөң мага айт деди. Макул деп анан. Жездемдер учкунда үй салып аткан кези. Анан аялдар эмеде вагонеткачы жана илгери вагонетканы коюп алып үй салчу эле го мындай. Арендада калыпчы. Сүйлөтүп барып ошо вагонетканын бир жагында аялдар, экинчи жагында эркектер жатабыз. Ортосунда мындай кирип чыккан жер тиги комнатага бир комната. Түн ичинде эшикке чыктым келип эле. Азат корпорацияда ошондо дискотека болчу, азыр болбой калды. Таң атканча бир 3-4гө чейин дискотека болуп турчу да, гиздеп. Чыгып ошол Азат жарык-чурук болуп атат, ошол корпорацияны карап, баягы эми помаленькому турам. Десем эле эниң турам, ояктан чото бирөө карап тургандай да, таш үйүлүп турган. Болсо ишти кылып атасыз тиякта. Ал токтоп калган да муну. Мынтип карасам, мынтип бирөө карап туруптур. Баягыданбы? Баягыдан бирөөчү. Таштын үстүндө. Акырын үйдү көздөй кайрылдым дагы. Артыман келаткандай болду да, буттан кармап коет тургандай чыдай болду да. Кичине келип болбосо. Мунчалык эле, мындай эле, андан чоң эмес да. Дапырды өлүп барып мама көрдүм, мына азыр турат. Десем эле жат деди, жат. Мамам өзүндө жүрөгү чыгып калып көрсө. Кийин айтып берип атпайбы. Эртең менен туруп эле бас деп анан мен просто аны көрүш керек деп. Азыр просто айткан жетишпейт. Көргүлөчү бир анан. Мен бир анчалык кишидей, эметеси кишидей. Просто могу кишини бир 30-40 эсе кичирейип салгандай да. Мындай кылыпчы. Мен айтып атпаймынбы, мисалы, Эрлан монтип уктап атсачы. Эрландын үстүндө монтип ойноп атышат, бирок буттары жерге тийбей, ушу Эрландын үстүндө жүрөт да. Ошончолук кичинекей. Анан көрсөм мамам түндө жүрөгү чыгып жат деди. Барып эле кайра, эмне жезделерим кошо ойгонду. Эчтеке дедим. Айтпа бар жат деди. Ошолордун арасына кирип жаттым, жүрөк лакылдайт, уйку жок. Эртең менен тургузуп алып анан мамам бас деп. Бул айткан кече эле? Жок да, ошол түнү да тиги алдыңкы түнү Алматтан көрүп мен келсем Бишкекке келип калып атпайбы тигилер. Анан алар билет да кайдан алганын билбейм да койчу. Анан мен акча жок. Анан эме центральный мечитке алып барып, мамам октуп эмне болду, анан мен айтып бердим, момундай болду. Десем ал кыйналгандан деди, эчтеке болот. Бул ооруң кетет, ошондон кыйналып калган просто деп анан. Кудайга шүгүр, андайын эчтеке жок. Эрланга кийин айтып берсем, Эрлан вообще мындай кийин окууга барганда да мени менен бир комнатага жатчу эмес да. Эң баягы кайра келет сенин койду. Барганчы жана түндө турсам, деп атты. Башка ойлор, башка жок, мен эмне элестетип жүрдүм. Жанагы иттин элиси туруп балкондо итин сабап. Чучукту жеп кеттим.
чычыкты жеп салдың деп байкуш итти сабап жүр дейт экен десем көрсөм албарсылап мен ошолор келип калганга деп мындай билбеген эме көрбөгөн кишигечи аябай эме да. Мен кийин канча киши жок дейт, аңгармап караган мына мындай. көрүнөт. Жок, ананчы мындай мен буга чейин бир кичинекейимде же бир ушундай болгон эмес да, мындай албарсты басып анан ушундай болупчу. Такыр анан могу чоңойгондо ошончо эметип атпайбы. Албарсты десең, биз эмеде жүрөбүз. Биягы чото ужаска кирип кетти. Жакшы деп отурдум. Мен машинамды караңгы жерге койгом. Жалгыз кире албайм. Албарс деген коет, айбыра калып калат. Көлдөн келатам. Тойгор. Жалгыз. Аны силерге айтып берген, по-моему. Лупаликтин кезинде бияктан түшкү 12-де чыгып кеттим. 6-га параколго тойго бардым. Түнкү 12-де өткөрүп бүтүп, тамактан эле ичип алып. Урган бойдон Жалгыз келатат. жалгыз келатам анан эле. Эстедиң баягы. Уйкум келип атат. Uyku келет да, башымды чыгарам, музыканы коем, ырдайм, токтойм, бетимди жуйм. Түнкү 3:30, 4. Ошол убакта Чолпон атадан өтүп келип, баягы Торайгырдын Мүрзөсү прям жолдун жээгинде эмеспи? Ошол жака жеткенде эле баягы кызыл көйнөкчөн келинди эстеттим. Аны дагы менчи 3-4 сыйра окуган итмин да. Прям досконально билем да анычы. Эмин ошо жолдо болгон окуя да, балыкчынын тиги эмегечи. Көзүм чайыттай ачылды. Мен Артты карайбай кетпедиңиз. ал деген ишо мындай берди. Артка туруп алам. Жок, арткы көзгүнү караса дейт тиги шофёр. Чачы. Же муну. Муну. Эме задний виддеги көзгүч. Ошону караса, арткы сиденьяда мындай чачы түшүп, кызыл көйнөкчөн келин деп карап отурат деген жер бар да. Терезени ачтым, вдруг терезеден секирейин депчи. Эме арткы жана күзгүн өйдө көздөй көтөрдүм, музыканы полный койдум. Жинди болуп. Кашырдап келатам, басып келатам. Жөн эле 170-180 менен. Эменин ичи да жаман. Оруп эле өттүм, вообще эме кое бербейт десең. Кое турчу, ай, нечүдөй болуп эле моягым айдап келатам. Балыкчыга кирдим, оруп эле келатсам, уже таңкы 5 болуп калган. Жарыктын эме да, жайдын күнү кичине мындай үлбүр көгөйүш болуп калган. Экологический постто ар жагына да, бир жагына да туруп алып гаилер тозуп атыптыр, автоматчиктер менен. Мени тозгон жок да, мен тияктан барып жанына барып токтодум, сәкип түшүп эле чуркап барып гаилердин жанына турган. Десем, машинаң кетип баратат, токтоткула дедим, мен отурбайм азыр машинага. Эмне деп эле анан автоматчик барып токтотуп. Нетиңди көрбөйсүң? Жок. Аны мен деле көргөн жокмун, просто өзүмөн өзүм шок болдум. Шугайым. Айттым. Короче дедим, эмне деди. Жана кызыл көйнөкчөн келинди десем эле алар, бар кет энен көрдүңбү деп. Жок. Көргөн жокмун, просто эстеп алдым. Десем, тиги гаишниктер бар кет, отур, кет бар деп отур. Каяктагыны баштабай. Күндө түндө жүрөбүз биз деп барды. Просто эстедим, көргөн жокмун деп отурум. Жарык киргенче тура турайынчы кичине. Жок, кээде мындай болот да, ушу жалгыз мындай аргасына айланып келет анан. Мындай өлөнүп кетип турган. Чыдабай кетип артын кире калып коесуң. Биз Чаткалга гастролго бардык 2006-жылы го дейт. Анан бир Венера деген администратор кызыбыз бар болчу жана. Толугураак келген жана матрешкаларга окшош да, уйда кичинекей. Мындай окшош да. Эл жыгылып кетсе, жыгылып кайра турган кичине тоолонуп кетет да. Анан барган үйгө, ал жерде жатакана жок экен, жаткандачы, анан барсак эле канат инимдин эмеси бир курсташынын ата-энеси чыгып калды, кел биздин үйгө тамак ичкиле, биздин үйгө жаткыла депчи. Анан чай-пай ичип жаталы деп атсак эле. Терезе жакта узун диваны бар экен. Анан мындай түшөк салды да, салганда эле. Ай, эмне кылсаңар ошол таарынбагыла, мен диванга жатам, мен жатам диванга.
Kança барып атмага элеңер деп. Жеңе сиз тарынбайсыз да деп жаңылга айтты. Мен эле жатайын деп төргө да. Башыбыз диван мындай, башыбыз мындай салынып атат да. Анан Канат айтып калды. Эже тоолонуп кетип деп. Акырын намек менен айтып атат. Тоолонуп кетип басып калбайсызбы депчи. Эмнеге басмаган эле ошентип. Анан эле мен жатып атып эле айттым да. Чоочун үйгө жатсам эле, же болбосо чоочун төшөккө жатсам эле мени албастып басат да. Чын элечи. Бирөөнүн үйүнө барсам эле басат менчи. Чоочун эле төшөккө жатып калсам эле отурмуз. Албастып басат да мени. Анан мени албастып басчу эле. Кыда өзүм нааразы болуп ошентип атсам. Ошентип атып анан жатканбыз. Жатсак эле эртең менен албастык кирип келди делечи. Эртең менен жаңылып турган эле, тургула эми. Экөөңөрдүн энергетика. Үй ээси күтүп атат. Үй ээси ары бери басып жүрүшөт. Турбайсың ары чай ичелем, тургула эми бирөөнүн үйүндө. Кечке жатпай деп калды да. Анан туруп эле мынтип кийинип атабыз. Мен деле албастып баскан жок бирок. Кийинип атсам эле Канат туруп атып элечи. Кийинип атып эле. Түндө мага албасты келип деп айтты. Канат айтты. Албасты келип деп мени баса баштаганда. Мен эмне кыласың басып? Бассаң тете администраторду бас, тежени бас деп айтсам кеткен дейт. Бир балда кайра келиптир дейт. Анын тоотпай атпайбы. Таң атпай ушундай күлдү.